Урматтуу калайык калк, Жийде айылы, бүгүн биздин жогору жакта, Жийде айылында жогору жакта май майрамдап, мына бакыттын үйүндө отуруп атабыз баарыбыз. Бээриңердин майрамыңар куттуу болсун. Ден соолукта болгула. Кудай ушинтип майрамга жеткизе берсин. Бээриңерге аманчылык, барчылык каалайбыз. Анан өзү анчалык деле чоң айыл эмеспиз биз. 139 түтүн бар экен Жийде айылында. 1260 жашоочу бар экен. Ошонун ичинде жогору жак өзүнчө бүгүн майрамдап отуруп атабыз. Бээриңерге ушундай майрамдык настроение каалайбыз. Бээриңер жакшы жүргүлө, майрам боло берсин ушинтип айылыбызда. Ушинтип бакыттарга рахмат. Мына үйүнө чакырып атайын баарыбыздын башыбызды бириктирип метип аткан, анан чай берип аткан. Анан мына өсүп келаткан балдарга бээрине ден соолук каалайм. Иштерине ийгилик болсун, өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең болсун. Анан алдыда жүргөн мына аксакалдарыбыз аман эсен болсун, жеңелер аман болсун, келиндер аман болсун, кыздар, балдар баары аман болсун. Бээриңерге жакшылык, ийгилик бар болгула, аман болгула. Мейли айланан чачкей ушу өткүзүп аткан майрам кут болсун. Ден соолугуңар чың болсун, бала чака майнанан өмүрлөрүңөр узун болсун, бактылуу болгула. Ушу алыста жүргөн бакытың ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Аман эсен келип бала чакасына үйүрүнө кошулсун. Бээриңерге майрамыңар менен. Саламатсыңар дегендей баарыңар. Ушу бүгүнкү жогору жактагы болуп аткан жеңе ушу майрамыңыздар элдин жана конституция күнүнө деп майрамга каратып метип атасыздар, чай берип. Рахмат силерге жеңе. Анан эмне дейм, ушу жемдер Сагынбек байкем айткандай ишылса баардыгыбызга эң биринчи ден соолук болсун, ушундай ынтымак болсун, көчөнүн жогору жактын жамааттын. Анан баардыгыбызга ден соолук, аманчылык болсун. Биз да бүгүн ушинтип кубанып отурабыз. Багы с корабля на бал дегендей, ушу үйдөн шаардан келип, как раз майрам үстүнөн чыгып. Баардыгыңыздарга үйүңүздөрдө ынтымак болсун, үй бүлөңүздөрдө, ар ким өзүңүздөрдө, ошо баардыгыңарга, жаштарга, улууларга баарыңыздарга каалай турган нерсе. Ушул ден соолук экен, ден соолукта болоюк, ынтымакта болоюк, элибиз, журтубуз аман болсун. Эл башында, журт башында падышаларыбыз аман болсун дегенде ошо заманыбыз тынч болсун. Болду, эмне дейм. Жакшылыктар көп болсун. Рахмат жеңе ушу өткүзүп метип аткансыз. Жак жааматтын майрамга карата отурушу болуп атат. Ушул жааматтар отурушуңар кут болсун. Баарыңар аман эсен болгула, ден соолукта болгула, ар бирде тынччылык болсун, заманыбыз тынч болсун. Кудай селден, суудан, жаман апаттардан сактасын. Бала чакабыз аман болушундай жакшынакай дасторкондор деле жүрө берейик. Чачкей сага рахмат. Мына бүгүн ушу чачкейдин үйүндө болуп атат ушул чай. Үйүңдө дайыма тынччылык болсун, аман эсен бол, бала чакаң убайын көр. Элибиз, журтубуз аман болсун. Бизден кийинки жашта өсүп келаткан жаштарга Кудай иман берсин. Карыларга Кудай иман берсин. Башка эмне дейбиз анан? Дүйнөдө тынчтык болуп, аман эсен болойлук. Баарыңар үйүңөрдө тынчтык болсун. Алла. Мейли бүгүн мынакей жогорку айылыбыздын жамааты чачкейдин үйүндө олтурабыз, майрамына карата. Чылып эмне дейин? Баарыңар кыздарга кааларым ден соолук, сиңерге ийгилик, чачкей. Ушу балдарың жакшылыгын көр, Кудай буюрса бакыт балаң келип калсын, неберелерин жакшылыгын көрүп, буюрса неберелерди үйлөнтүп, ошонун рахатына бөлөнүп жүрө бер. Ишылып элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, быйылкы тапкан эккен эгиндерибиз, мал жалыбыз баары аман болсун, берекелүү болсун дегендей. Анан ушул жамаатыбызга Кудай ынтымак берсин да, канча жылдан бери, 91-жылдан бери ушинтип отуруп келатабыз баарыбыз кезектешип.
чылып ынтымактуу боло берейик баарыбыз. Баарыңыздарга ден соолук кааларым. Ынтымагыбыз арта берсин. Рахмат ошо баарыңарга. Өмүрү деген кыпкызыл гүл жайнаган, өмүрү деген булбул бакта сайраган, өмүрү барда өкүнбөстөн ойноп күл, өмүр өтсө жаралбайбыз кайрадан. О өмүр сен чалкып жаткан гүлдөйсүң, бирде өмүр салкыны соккун желдейсиң. Каалаганча пайдалана бергидей, же өмүр сен колдо боюм эмессиң. Ой, рахмат айтканыңыз үчүн. Бүгүн бизде мынакей жогору жакта жааматтын мына жас майрамына май майрамы болуп атат. Бул өзүбүздүн ынтымагыбыз ортодогу. Мына бүгүнкү баардыгыңарда ушу майрамыңар кут болсун. Ушул жыл жакшы жыл болсун. Былтыркы ишке ашпай калган иштериңер быйыл ишке ашсын. Баарыңар кааларым ден соолук, ишиңерге ийгилик, ойлогон ой максатыңарга жеткиле. Эмне болсун ушу талашканыбызга сый болуп, аман эсен бири-бирибиздин сыйыбызды көрүп, жакшы дасторкондо отуруп жүрө берели. Талас областына караштуу Манас районунун Жийде айылында бүгүн мына май майрамына карата өзүбүздүн жамаат мынтип дасторкон жазып, бир кой союп, жылда отурмайбыз бар. Ушул улаган эмебиз уланып берсин, улам кийинки поколенияга өтө берсин. Кааларым баарыбызга ден соолук. Мына жазда кетмени кандай кармасаң күзгө чейин ошол, кышында мээнетиңди ошо баарыбыз жакшылыгын көрөйүк. Балдарыбызга ошол ийгилигине, жакшылыгына жарай берсин. Баарыңарга ден соолук каалайм. Бүгүн жамаатыбызда кичине май майрамына карата
чай ичип, уюштуруп, анан кичине ушу турартууну чакырып, сырт жакта иштеген акелерибиз, үкөлөрүбүз кичине айылды көрүп койсун деп атайын дрону чакырып, дронун тарттырып отурабыз. Анан айылды кичине кыскача тааныштырып коеюн. Жийде айылыбыз 139 бүтүн жашайт. Анын ичинен 1260 жашоочубуз бар. Бул айылда негизи айтып отурса тарыхы көп. Кыскача айтып кетсек, бул айылда негизи Чыңгыз Айтматов ушул жерде окуган, ушул жерде иштеп баштаган, ушул жерде үйү деле бар. Алдан кийинки берде бир генералдар чыккан, биздин чоң аталарыбыз Султанов, Алынбай. Анын артынан жаштарыбыз бар. Жүгүрмөйдөн, Чуркагандан, районубуздан чыккан Сатымкул Жуманазаров деген жөгүбүз бар эле. Алдан кийинки эле айылыбыздан чыгып аткан Жумаков Мирнур деген акебиз бар. Ал да бүгүн уже 4-майда азыр Ысык Көл областында марафонду жүгүрүп атыр. Алдан дүйнөнүн бир жолу чемпиону, Азиянын 2 жолу чемпиону Рысбек Ажибеков деген акебиз бар. Алдан кийинки жаштарыбыз азыр тренинг кылышып, күрөшүп чыгып келатыр. Буюрса келечек жаштарда буюрса жакшы балдар чыгат деген үмүттөбүз. Буюрса айылыбызда ынтымак болсун. Ар дайым ушундай ынтымак чайлар көп боло берсин. Акелерибизге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун.